Ассаламу алейкум, суп-суу айымдар. Эгерде майлыктардын майларын, кирлерин оңой менен кетире албай жаткан болсоңуздар, бизге жардамга белизна келет. Алгач бир кереги жок табакка майлыктарды салып алдым дагы, андан соң жарым чыныдай белизна койдум. Идиш жуучу самындан дагы болжол менен жарым чыныдай койдум. Жана айнадан дагы бир учтай кошобуз. Андан соң суумай кошобуз десем, таң калат болушуңуздар керек. Ушундай жол менен агартууну мен кайненемден үйрөнгөн элем. Ошентип суумайдан 3-4 кашык коштум. Андан соң кайнаган суудан майлыктарды жаап калганга чейин куябыз. Жана плитканы иштетип жакшылап кайнатабыз. Ысык сууда бир аз турган соң, суу ысыган сайын майлыктардын кирлери акырындан чыга баштайт. Мына ушундай болуп, майлыктарды кереги жок табакка кайнатабыз дегендигинин себеби бул жака белизна, айна самын сыяктуу заттар кошулгандыгына байланыштуу ден соолукка зыян болбосун деп үй идиш аягынан өзүнчө кайнатамын. Мына карасаңыздар, кирлер чыгып баштады. Эми бул суусу кайнаган соң дагы 5-10 мүнөтчө кармап, аралаштыра кайнаттым дагы. Кийинки ишти кир жуучу машинага таштадым. Акырындан майлыктардын баардыгын машинага салдым. Жана дагы жуучу каражаттар кошулган суубузду төгүйбестен машинанын ичине эле коюп ийдим. Эрежеси боюнча кир жуучу машинанын чөнтөгүнө дагы айнадан жана белизнадан дагы бир аз коюп коюу керек. Ошентип майлыктар жууп жатат. Андан соң эшикке алып чыгып жайдым. Өзүңүздөр көргөндөй эч кандай майлар, тактар калган жок. Азыр сиздерге кургаганын дагы көргөзөйүн. Мынакей майлыктар кургап эшиктен келди. Бул жолкусун мен үйдө колдонуп жаткан эле. Жөнөкөй эле майлыктарды сиздерге жууп көргөздүм. Сиздер дагы бул ыкманы колдонуп, майлыктарыңыздарды апапакай кылып агартып алсаңыздар болот. Мындан сырткары дагы шейшеп же да башка материалдарды жууп агартып алсаңыздар болот. Эгерде бул видео сиздерге пайдалуу болгон болсо, лайк басып, жана бул каналды жоготуп ийбеш үчүн подписация кылып койсоңуздар болот. А сиздер кандай лайфхактарды билесиздер? Комментарийге сөзсүз түрдө жаза кетиңиздер, мен кубанычта болом. Кийинкиде көрүшкөнгө чейин.